Социалдык тармактарды сүрөтсүз элестетүү кыйын. Миң сөздүн ордуна бир сүрөт колдонуп, адамдарга таасир бере алабыз. Баарыбыз эле социалдык түйүндөргө сүрөт киргизип, аларга жүрөктөрдү алгыбыз келет. Бирок кээде оюбуз оңунан чыкпай калат. Бүгүн сиздер менен креативдүү сүрөткө түшкөндүн сырлары менен бөлүшөбүз. Первое. Для получения красивого кадра. Жакшы сүрөттү тартуу үчүн адегенде жер тандаш керек. Аба ырайына да маани берип, жарык жетпесе кошумча жарык беребиз. Бүгүн күн бүркөк, андыктан жарыктын кажети жок. Бетинин контуру да гана көрүнүп турат. Эч кандай көлөкө жок. Жакшы сүрөткө түшүү бул адамдын өзүнөн да көз каранды. Эң оболу мимика жестерге да маани берип, жылмайып, ойлонуп, башкача бир сыйкырдуу образ жаратыш керек. Ошондой эле кадрдагы ашыкча нерселерди көрсөтпөй койгону, алардын ордуна гүл, китеп же башка нерселерди кошуп тартса, кооз сүрөт жаралат. Социалдык тармактарда атактуу сүрөттөргө саякат жасасак, алардын эң биринчиси өзгөчө чач жасалгасы менен Кендалл Дженнер 5,5 миллион лайк алган. Америкалык жылдыз фотомодель Ким Кардашьян өзүнүн жолдошу менен түшкөн сүрөтүндө 2,5 миллион лайкка ээ болгон. Алып баруучу Эллен Шоу Оскар сыйлыгын тапшыруу аземинде тарткан селфиси 1,5 миллион көрүүчүнүн көңүлүнө жаккан. Также композицию. Сүрөттө кадрдын жайгашуусу да роль ойнойт. Мисалы, бул модельди биринчи кадрдын ортосуна алып, андан кийин сол жагынан тартып көрөлү. Айырмасы абдан чоң, экинчисинде жакшы көрүнөт. Фокусту да эстен чыгарбайбыз. Ал дайыма адамдын көзүндө болуш керек. Ошондой эле сүрөткө атайын фильтрлерди колдонуу менен сулуулукка сулуулук кошсо болот. Ал сүрөтүңүзгө өзүнчө бир өзгөчөлүк берип, жүрөкчү алганга салым кошот. Кандай гана сүрөткө түшпөңүз, эң негизгиси маанай ачык болуп, адамдарга позитив тартуулоо керек. Фантазияңызды иштетип, тамашалуу, оригиналдуу сүрөттөрдү тартуу менен сиз социалдык түйүндөрдө жылдызга айлана аласыз. Курзат Осмонбекова, Адлет Абласов, НТС, Таң шоула.